Bizde 3 tarihi bulak var. Kançырдак жөнүндө. Тоолок молда жазып кеткен. Кытайлык кыргыз Үсейин Ажы жазып кеткен. Анан Төлөкан уулу Төлөк Аксакал жазып кеткен. Үчөөнүн тең таанышып, эң кенен, эң терең Төлөк Аксакалдык экен деп мен жыйынтыкка келдим. Себеби 30 бет. Көп окуялар чагылдырган. 2 бет, 3 бет. Адагы тарыхый окуялар. Кыргыздын тагдырына түздөн түз тиешелүү окуялар. 3 бет, 5 бет кыска жазылган. Канчырдакка 30 бет. Өзүңүз байкап көрүңүз. Демек бу жерде бир себеп бар да. Эмне үчүн Канчырдакка 30 бет санжырасын арнаган? Мунун себеби эмнеде? Ушуга азыр жооп беребиз. Негизинен 3 булак тең bir pikirde 17. kılımda ayağında Kıpçak urusundan Hocom Şükür uruğundan Paytak degen yerinde törölgön Şırdakbek. Biraz acırım var. Tölök Aksakal'ın sancırasında mintip münözdep atat ata teyit. Toğluk Molda Hüseyin Hacı mintet teyit, kan teyit. Анан кийин Курманбек, анан Сейитбек, анан Шырдакбек деп берип атат. Бул алардын айтуусу боюнча. Аксакал, Төлөк Аксакал минтип айтып атат. Мырза Чечендин уулу Токтомат Баатыр кан шайланган дейт. Мырза деп ал доордо кат жазып, кат менен иштеген адамдарды мырза деп айткан да. Билимдүү деген сөз. Анан бийлик жүргүзгөндө абдан керектүү маалыматтар чогулткан. Мырза Чечендин уулу Токтомат Баатыр кан шайланып 74 жашында көз өткөн дейт. Кичи аялынан балдары токтобойт. Анан кыргыздын ырымы бар да. Улам эле төрөсү токтобойт. Анан кийин кой. Менин балам эмес деп бирөөгө берип коет. Тууганына же бир эмес деп. Жакында мен балам эмес, сенин балаң болсун деп. Анан эгерде маалынан өтүп аман калса бала, анан кийин сатып алат да. Ушундай ырым болгон. Эми сатып алганда эле алтынга сатып алган эмес. Ырымдап бир буюм берген да. Анткени канча алтын, канча баалуу буюм берсең, ошончо кайта өмүрү кыска болуп калат деген ырым болгон. Ооба. Ошон үчүн бир шырдак берет экен. Сен багып алдың, маалына жеткиздиң, аман болдуң. Мына шырдак аты шырдак болуп, ошон менен Шырдакбек болуп калган. Шырдакбек болуп калганда, ошентип кайта баласын сатып алган. Ал убакта хандын эл башкарган 2 беги болгон экен. Ошондо Шырдакбек бойго жетип калыптыр. 18 чамасы бу жерде жазылып атат. Ошол 2 бек Күрүчбек менен Жанчарбек дейт. Санжырада жүрөт. Алар элди кууратып, кажап, салыкты эл көтөрө албай турган бийиктикке көтөрүп, анан эл салыктан качып, тарап тоо таш бөлөк элге жетип чачырайт да. Демек мына азыркы доорду айтканда миллион кыргыз чачырады да. Ооба. Миллион кыргыз чачырады. Салыкты жумуш жок, салык чоң болуп. Мына бу жерде 308-6 бетте, менде 386 бетте. Ар кайсы тоо таш араларына эл салыктан коркуп качып кыргыз чачылган дейт. Бул санжыранын тили менен мен окуп атам. Атанын дөөлөтүнө мас болуп, бийликке мас болуп, 2 бек эл журтту кажап, эл журт аларга кас болуп, же карыялардын тилин албай, же журт башкаруу жайын биле албай турган 2 бек бар эле дейт. Кадимки биздин мынагу акыркы доорду элестетип кетип атат да. Ошонун менен эл кыйналганда бойго жеткен Шырдакбек алар менен куралы жок эле сүйлөшүп, бирок ушундай элге зулумдугун чыдабай, алардын кылычын алып туруп экөөнүн тең чабат. Өзүнүн кылычы менен өздөрүн. Өзүнүн кылычы менен өздөрүн чабат. Дуу болот, чуу болот, чатак болот. Ошондо бу жерде мүнөздөгөнүн сизге айтып берейин. Кармагыла, байлагыла дейт. Анан бир аксакалга келгенде айтат, эми муну териштирип көргүлөчү.
жөндөн эмес. Себеби бар дейт да. Акыркы эле бир 10 күн şu жерде бир ашпозчуга жардамчы болуп келип анан кийин бектерди жайлаганына караганда бул жөндөн эмес дейт да. Анан кийин коянда териштирелик деп, анан жанагынын баарын, элге кыянат кылган иштерин баарын айтып мойнуна койгондон кийин анан Шырдакбектин кылганы, бул элдин үчүн кылган турбайбы? Бул элди ушундай азаптан куткарган турбайбы деп анан кийин Шырдакбекти хан көтөрүшөт. Шырдакбекти хан көтөрөт, элдин таламын талашкан, эл да колдойт анан. Анын үстүнө өзү деле тектүү жердин урпак экендиги көрүнүп атат да. Эми карабайсызбы, бу жерде хан Шырдактын тарыхта калган артыкчылыгы, улуулугу эмнеде? Ошондон баштап хан Шырдак кыргызга кадырлуу хан болуптур. Хан болгондо кошоматчылар жам болуп дейт. Кошоматчылардын баарын айдаган. Жок кылган айдаган, Азыр канча кошоматчылар? 25 жылда бийликте. Канча кошоматчыларды биз көрдүк. Алып кетпей эле коелук. Биздин турмуш, кечеүнкү, мурдагынкы турмуш, бүгүнкү турмуш. Мына кошоматчылар жам болуп дейт. Кайсы президент кошоматчылардан кутулду bizde? Tekever emez, кичипей, карыптын кадырына жеткен, жокту жолдош эткен дейт. Элди эне атам деген хан болуп, элди жегенди тыйыптыр дейт. Мына 3 сөз. Мына хан Шырдак кандай хан болгон, кандай эмгек кылган. Эмне үчүн кыргыз эли муну эстеп жүрөт? Жалаң эле божорго эмес. Жок. Хан Шырдактын улуу сапаттары менен 18-кылымдагы окуя ошол убакта ушундай адилет хан болгондугун айтып атат да. Чачылганды жыйнаган, үзүлгөндү улаган хан Шырдак такка мингенден кийин эле кыргыз бай болуп дууланган дейт. Адилет болбой жарабайт дейт. Мына көрдүңүзбү, кыргыз эмне болгон хан Шырдактан кийин? Кандай токчулукка жеткен, кандай бакубатка жеткен? Ашык салык салбаган дейт. 1000 койлуга 10 кой, 100 койлуга 1 кой, 30 бодого 1 бодо. Эки бектин убагында 100 койдон 20 кой. Ким төлөйт? 100 койдон 1 кой. Эми 1 кой аңга деле котур болуп деле же ит кушка деле кетет да, туурабы? Бирок ошол жыйнаганды эле колунда жокторго кайра таратып берген да. Ага жетемин азыр. Ашык салык салбаган карып менен мискиндин алынан кагар алып турчу экен дейт. Кембагал, турмушу өтпөгөн, кыйналгандар кандай болуп атасың, эмне болуп атасың, кандай жардам керектен. Эми хан Шырдак калыс хан болгон, ичкени кызыл чай болгон дейт.